Kettik, geçiriyoruz. Tospağız kameranın aslında. Bu yaka oturunuz bu yaka. Урматтуу Садыр Жапаров, жана Камчы Бекташиев, айланып кетейин президент Ажобуз. Биз этникалык кыргыздар Васильевка Аламбүйдүн районуна караштуу Васильевка айылынын тургундарыбыз. Этникалык кыргыздардын атынан сиздерге кайрылуу жасайлык дедик. Себеби биздин акыбалыбыз өтө оор болуп калды. Bizde 4-5 yıldan beri munareki aile hükümeti, gubernatör, hakimler bizde aldap geldi. Emne dep debeyiz be. Biz 18. jana 19. yılları aile hükümetinin 8 sotuktan kayrak taştığı yerlerden 8 sotuktan yaşıldandırığa yer alganbız. Oşol uçurdan keyin sizlerin administrasiyanızlar çıkıp bizim jarım elibizge kızıl kitep berip jarım elibiz kalıp kalganbız. Sebebi turmuş şartыбызга жараша колубузда жок. Акчабыздын жоктугунан кээ бирөөбүз үй салдык, кээ бирөөбүз үй сала албай калдык. Ошондуктан биз деген эчен жолу тиги губернатор жадагасы жогорку кеңешке чейин кайрылуу жасадык. Бизге кызыл китеп жасап бергиле. Келин кыздарыбыз төрөгөндө справка ала албай атат, балдарыбыз мектепке бара албай атат, шайлоолорго катыша албай атабыз дегенде, алар кое тургула, биринчи, экинчи, үчүнчү этап менен аласыңар деди. Андан кийин шахматный болуп калыптыр, ошол эки оңдойлук анан аласыңар деди. Бизди ошентип 4 жылдан бери губернаторлор, айыл өкмөттөр, акимдер алдап келди. Биз ишенип келдик. Чын эле алат экенбиз деп. Себеби жарым элибиз үй сала калганда аларга кызыл китеп берген. Анан кийин биздин акыркы эле кечээки 2 күн мурун жаңы айыл өкмөт шайланып келди биздин айылга. Жаш кыз экен. Ошондо депутаттардын сессиясы болгондо ушул маселе кайрылдык кызыл китеп боюнча. Ал кыз айтты, болуптур, азыр депутаттар колдоп берсе, биз силердин кызыл китебиңер боюнча трансформацияга жөнөтөбүз деп депутаттар кол коюп, жакшы сөздүн айтып узаткан. Бирок 2 күндөн кийин эле түн ичинде мына бүгүн эртең менен келип, айыл өкмөтү, акими жана аппарат башчысы келип, биздин куруп койгон фундаментибиздин баарын сүрдүрдү. Биз жалынсак да болбоду, жалбарсак да болбоду. Айлабыз так кетти. Айлабыз кеткендиктен эмне кылабыз дедик дагы, сиздин ак үйүңүзгө жана Камчы Бекташиевке барып мына арыз жазып, азыр губернатордун эмесине келсе, губернатор жок, бир башка чоошун адамдар жыйналыш жасап атат. Биз муну менен кандай кайрылып атабыз? Себеби сиздин амнистияга чыгарган законуңузга булар бизди 4 жылдан бери этникалык кыргыздарды тупой эл, экинчи сорттог эл катары көрүп, бизди алдап келип, сиздин 21-чи чыгарган жер кодекси боюнчагы законуңузду бетине кармап, биз ал законду жакшы билебиз. 21-чи жылдан кийин ким үй салса буздурабыз дегениңизди, аны биз жакшы билебиз. Бирок биздин жерлер, ал сиздин амнистияга чейин берилген жер, амнистияга туура келген жерди эмне үчүн чиновниктер 4 жылдан бери бизге жалган сөздөрдү айтып, алдап келип, бүгүнкү күндө фундаментибизди бузуп атат. Эгерде биз законду бузган болсок, эмне үчүн биз свет трансформаторду жана жолдорду, сууларды өзүбүз 20 миң, 22 миңден чыгарып, өзүбүз куруп аттык эле, эч кимден жардам сураган жок элек. Эмне үчүн ошондо бизге айткан жок? Эмне үчүн биздин жаңы коныш деп аталган айылыбызды Макеш Баатыр деп, Байтек Баатырдын жанында жүргөн Макеш Баатырдын атынан өздөрү чечим чыгарып, Макеш Баатыр деп ат коюп берди. Анын баары закондо экен дагы бүгүнкү күнү биздин фундаментибиз законсуз болуп калыптыр. Ушул туура эмес да. Анан бүгүн биз сурадык да, силер эмненин негизинде келип бузуп атасыңар десек, Садыр Жапаровдун приказы боюнча деди. Эгерде Садыр Жапаров сиздин приказыңыз мурун амнистияга биздин жерлер жатпаса, бул жакта отурган чиновниктер башында эмне үчүн бизге эскерткен жок, башында эмне үчүн айткан жок? Эми келип алып анча-мынча үйлөрүбүздү куруп алсак, фундаментибизди куруп алсак, эч кимдин сөзүн укпай келип бузганга акысы бар. Анда сиз өзүңүздүн сөзүңүзгө өзүңүз кандай мамиле кыласыз?
Бизге окшогон мусапир, бизге окшогон Тажикстандан келген адамдарга ошондой мамиле кылабызбы? Биз кыргыз деп, бир тууган издеп Тажикстандын жана элинин запкысынан коркуп үркүп боорубуз бир тууганыбыз кыргызбыз деп биз силерге келсек, силердин кылганыңар ушул болсо, анда бизди анда бомба эле таштап өлтүргүлө, же болбосо дагы бир жерге кубалагыла да. Ошо кубалап биз кеткен учурда дагы сиздин бетиңизге көбө жабылат. Эмне дегенде өзүнүн этникалык кыргыздарын батырбай кубалап салыптыр деп. Сизге ушул сөз керекпи? Ошондуктан биз сиздерден кайрылабыз. Закондуу эле түрдө кылып бергиле бизге кызыл китеп. Башка сиздерден эч нерсе сурабайбыз. Өзүбүз багып келген калкпыз. Эч нерсе бизде криминал деген жок ал жерде. Азыр булар бизге шылтоо кылып эле басып алдыңар, салып алдыңар деген 21-жылкы сиздин приказыңызды беттерине кармап ушундай иш кылып атат. Ушул туурабы? Бул нерсе мусулманчылыкка да жатпайт, закондо да жатпайт. Кетейин Садыр, Камчыбек Ташиев, сиздерге узун өмүр берсин. Сиздер жакшы иштеп, жакшы кылып атасыңар. Биз бул маселе боюнча ошол эки сиздин амнистияңыз чыккан беле Улукбек Карыбек уулун, андан кийин Адыл Акжол уулун жалдап биздин үйүбүздү жеткиргиле, Садырга жеткиргиле, Камчыбекке жеткиргиле дегенде бизди жеринен тартып видео кылып кеткен. Ал сиздерге жеткен эмес окшойт. Мына бизди ушинтип басынтып атат, бизди өгөйлөп атат. Эми биз каяка барабыз, кана жооп бериңизчи. Мен айтайын деп кайрылганым ушул. Ар бир үйдө жок дегенде 5тен бала, 3төн 4төн келин болуп атса, бара турганга жер болбосо, тууган уругубуздун баары өлүп житип калганыбыз калсак, анан сиздердин кылганыңар туура айланып кетейин. Садыр, сен боорукер адамсың. Өкөн камчы өкөнгө жакшы иштеп атасыңар, бирок бояктагылар бизге окшогонду кыйнап атат. Ушуларга бир көз салып, бизге окшогондорго кичине боор тартып коюңарды өтө көп суранабыз. Рахмат. Аксакал ата кесип коюп.